көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. МТС телеканалы «Биз жолуктук долбоору» 5-сезондун кастингке арналган чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Албетте, Гүлназ айым, чындыгында миллиондогон адамдар, миңдеген каттар, качан биз жолуктук башталат деген суроолордун бардыгы бизге байма-бай келип турду десек болот. Чындап урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, биз сиздерди ушунчалык сагындык. Кыргызстанга биз жолуктук керек экенин бардыгыбыз түшүндүк окшойт. Биздин эс алганыбызга 3-4 ай болуп калыптыр. Эми мындан аркысындагы биз сиздер менен бекем кызматташканга жана көптөгөн катышуучулардын бактысын тапканга аракет кылабыз. Ал эми бизде бүгүн болсо тандоо кастинги болмокчу. Кастингтен көптөгөн келген айымдар, мырзалар өздөрүн көргөзүш үчүн бүгүн кастингке келип отурушат. Ал эми сизге кайсы бир кастингдеги мырза айым жага турган болсо, анда сөзсүз түрдө ошону колдоп кетсеңиздер болот. Анда биз Гүлназ айым баштадык. Биздин берүүнүн демөөрчүсү чемпион Ти. Эң мыкты плантациялардан чыккан премиум чай, каныккан даамы жана көркөм жуту менен. Эгер чайга убакыт болсо, демек чемпиондун убагы келди. Канат мырза, чайдын даамы кандай экен? Азыр даамдап көрөйүнчү. Чемпион чайын бир гана жашоодогу чемпиондор ичиш керек. Бисмилла. Балким бул даамды мен сиздерден видео аркылуу бере албай жаткандырмын, бирок бул чайдын даамын сезген адам албетте өзүн чемпион экенин дагы сезет. Чемпион чайы биздин башкы демөөрчү. Ичкиң эле келип
бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Саламатсызбы Гүлкайыр? Кош келдиңиз биздин студияга. Жакшы келип алдыңызбы? Өзүңүз боюнча кенен маалымат берсеңиз болот. Мен атым Гүлкайыр, өзүм Нарын шаарынан болом. Жашым болсо 30да. 30да? Жашсыз го. Рахмат. Мурда турмушка чыккан эмесмин, балам жок. Ошо өзүм болсо Россияда 3-4 жылдан бери Россияда жүрүп, ушул жакка келип калдым сиздерге. Келгениңизге канча убакыт болду? Келгеним аз эле болду, 4-5 күн болуп калды. Эгер сыр болбосо, келгениңиздин себеби биз жолукка катышуубу же башка да себептер барбы? Себеби бирден бир себеби ушул деп койсок да болот да. Анткени апам аябай жакшы көрөт бул передачаны. Кечке айта берди да, сен турмушка чыгышың керек, уже 30га чыктың депчи. Ошондуктан келип калдым. Бирок 30га чыккандагыдай көрүнбөйт экенсиз, жапжаш көрүнөт экенсиз. Рахмат. Ошентсе дагы бул 30 жаш деген жакшы эле жаш. Буга чейин сунуштар болсо керек. Кандай эмне себеп болуп 30га чыгып кеттик? Мен ал жака только иштейм, буттан турам деп барган болчумун да. Турдуңузбу? Ошондуктан. Ал жактан даже балдар менен сүйлөшкөнгө убактым такыр болгон жок. Ошо. Өзүм болсо бухгалтер экономисти бүткөнмүн. Бирок кесибим боюнча такыр иштеген жокмун. Ошо. Кесибиңизди өзүңүз тандагансызбы, жакшы көрүп? Андай деле эмес. Мен өзүм жаш балдарга аябай жакынмын да. Ошо. Мугалим болгум келген болчу да. Андан барып ошо бухгалтер болуп калдым. Ошого туш келип калды. Ошо. Азыр деле кеч эмес го мугалимдикти аркалаганга ниеттериңиз барбы? Ооба, бар. Дагы кандай биз билбеген же болбосо жакындарыңыз билбеген кандай сиздин өзүңүздүн маалыматтарыңыз, хоббилериңиз бар? Эмне үчүн биз жолуктукка катышууга ушул кастингден сизди тандап алыш керек десе, кандай жооп берет элеңиз? Мен хоббим аябай көп. Бош убактымда сүрөт тартам, ырдайм, бийлейм, бүт эле кыла берем да. Аябай жагат. Өзүм творческий да адаммын. Бир нерселерди түйүп, тигип, ушинтип коем. Ошо. Мындан ары бул жакта болосузбу? Же кайтуу максатыңыз? Өтүп кетсем бул жакта эле болом, ооба. Өтпөй калсаңыз кетесиз кайра. Алда болуп калышы мүмкүн. Болуп калышы мүмкүн да. 50/50. Бул жакта эмне менен алек болосуз деген азырынча только үйдө эле. Пока жумуш карай элекмин. Демек, долбоорго өтсөңүз, ар дайым шаарда болушуңуз шарт болот. Анан ошого жараша жумуш ордуна орношуп, ошондой ушулга байланыштуу болот экен да, Ооба. Ошондой болот. Анан биз жолуктук бул социалдык проект болуп эсептелинет да. Долбоор. Кабарыңыз бар да, Анан учурда сиздин оюңуз боюнча бизде, эгер сиздин колуңуздан келе турган болсо, биздин коомдо болуп аткан окуялардын эмнесин жокко чыгарат элеңиз, же болбосо эмнесин өнүктүрмөксүз да? Жокко чыгарган бул биринчи аялдарга болгон зордук зомбулукту. Ушу эң биринчи ушуну көтөрүп чыкмакмын да, ушу суроолордучу. Ошо. Кайсыл жаатты өнүктүрмөксүз? Кайсыл жаатты? Билим берүү жаатын, өзүм мүмкүнчүлүгүм болсо, аябай мындай чет өлкөдөгүдөй бир садикти, школбу кичинекей балдаргачы ошондой ачып, бир ошондой болгум келет да, ошо. Кесибиңиз боюнча экономистти бүткөн экенсиз, бирок өзүм кызыкпай эле тапшырып калдым дедиңизби? Бирок эми билим алдыңыз да. Учурдагы биздин экономикалык абалга кандай көз карашта элеңиз да? Кандай баа бермексиз? Бул жакка ошо келгениме 2-3 күн болду. Аябай жолдор салынып, аябай жакшы өнүгүп атыптыр. Аябай кубанычтамын. Кыргыз тилине да аябай басым жазылып атыптыр да. Мурда мындай магазиндерге кирсе сразу эле здравствуйте деп ушинче азыр болсо саламатсыздарбы деп мындай аябай жакшы өнүгүп атыптыр. Сагынып келген экенсиз да кыргызча сүйлөшкөндө. Ооба. Сонун.
Жашым 30-да дедиңиз, бирок 30-га чыккандагыдай чынында эле көрүнбөйт экенсиз. Бул жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Жаштыгым ата энем ушундай жаш көрүнөт, ошол анан өзүм көп боемойм да. Азыр да мындай тамагым ооруп такыр көп сүйлөй албайтам да. А так ошо көп боембойм, мындай макияж кылып жүрбөйм да, мындай жашоодочу. Ошондуктан деп ойлойм. Ооба, мен да ошондон окшойт деп ойлоп калдым. Анткени баягы кастинг дегенде көбүнчө макияж менен боенуп келишет. Анан демек сиздин жаш көрүнгөнүңүздүн сыры өзүңүздү натуралдуу сактаганыңызда экен да. Ошондо. Да, кандай кошумча маалымат айтмаксыз, эгер сизге эркин микрофон берсек? Азыр бизди бүткүл Кыргызстан көрүп атат, сизди, бизди. Биздин долбоор жөнүндө кандай оюңуз бар? Сиздин бул долбоорду мен 1-сезондон баштап көрөм. Бул жакта апамдар, бул жакта мен Россияда жалгыз болгондуктан апамдар кечке чалып айтчу да, ушу долбоорду көр, ушуну ушака кел депчи. Анан ошо ушу Эмнеси менен жагат биздин долбоор сизге? бардык жагынан эле жагат. Ошо мага окшоп түгөй таппай жүргөндөргө түгөй таап бергенди жагат. Бүт бардыгы мындай чындыкко ошонусу жагат. Ачык айкын. Ачыгы, чындыгы. Бул жака алдамчылар келе албайт деп ойлойм да. Всё прям чындык айтылат. Келсе билинип калат. Капайтып келсе, конечно, баары билинип ачыкка чыгып калат. Өзүңүздөгү жаккан бир 5 сапатты атап берчи десе, кандай сапаттарыңызды айтат элеңиз, Гүлкайыр? Мен биринчи эле ачык мындай бетке айтып коем да. Билбей деле айтып алып, эмне айтып койдум деп өзүм таң калып калам да. Ошол. Ошо чындыкты айтып койгонум. Өзүмдү өзүм мактай албай жатам бул жакта. Макул анда. Кудай насип кылып, бир жолкутка өтүп калган болсоңуз, мактай турган сапаттарыңыздарды көргөнгө насип кылсын эле, жакшы ниет кылайлы. Гүлкайыр, рахмат анда кастингке келгениңизге. Сизге да рахмат. Өтүп кала турган болсоңуз, тез-тез жүз көрүшүп турабыз, буюрса. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Болотова Тажыгүл, 24 жаштамын. Оштон болом. Оштун Карагулжа районунан. Бирок өзүм жакында эле Бишкекке көчүп келгем, Россиядан. Дагы Россияда канча жыл эмгектендиңиз? 10 жылдан ашык кетти. Вау. 10 жылдан бери ошондо канча жашыңызда кетип атасыз ошондо? Өзү мындай кененирээк айтып берсем, то мен ал жакта төрөлүп өскөм. 3-класска чейин ал жакта жашагам, анан бул жака көчүп келип, 9-класска чейин окуп туруп кайра кетип калгам да. Семейни ал жакта үй бүлөбүз менен ошол жакта турабыз. Азыр үй бүлөңүз менен бул жактасыз? Мен көчүп келгем. Өзүңүз эле? Мамам Россияда. Эмнеге Россияда калып калган жоксуз? Ал жакта келечегим көрбөдүм мен. Мурун кичекей болуп жүрө берчүмүн да. Убактым өтүп, кийин билдим, что мен уже 24кө келип калыптырмын. Убактым деле баардыгы ошо жумуш менен эле болуп калыптыр депчи. Келечегиңизди кыргыз жигити менен да көргөн үчүн биз жолукутка келип отуруптурсуз да, э? Дал өзү ошондой. Буга чейин мамиледе болгонсуз да? 8 ай мурун, даже 9 ай мурун болгом, ооба. Ошол болгон мырза менен эмне болуп эки жолго түшүп кеттиңиз? Ал мырза эмнеге турмушка чыккан жоксуз? Жакшы көрдүңүз да аны? Ал мырза менен жакшы мамиледе болдук. Анан кийин уже ата энебиз менен да бири-бирибиз менен тааныштырып, уже турмуш курабыз деп атканда, ал мырза Бишкекке көчүп кетип калды, а мен Россияда калгам. Анан бул жака келип, уже мындай башкача мамиле боло баштады, на расстоянии алыс болупчу. Сөзүнө турбай, туруксуз. Анан мен аябай мындай эмгекчил адаммын, иштегенден мындай любой жумуштан качпайм да. Ал болсо более мындай жалкоорак бала болчу. Жалкоо, жеңил жумуш издеген, эркек деген андай болбош керек да. Эркек деген чечкиндүү, тиргеликке тың. Ал болсо мындай более слабый болуп туруп алды да. Биздин сиздин жаныңыздын энергетикасы слабый болуп калыптыр да.
ооба. А сиз эмне себептен ушул биз жолуктук долбоор аркылуу табайын деп чечтиңиз? Бир окуя айтып берейин. Мен Бишкекке келгениме 6 ай болду. 6 айдын ичинде мен албетте башка балдар менен да сүйлөшүп көрдүм, таанышып көрдүм. Кыз жигит болгон жокмун, бирок мындай таанышуу эле учур болду. Анан ошондо кээ бирөөсү женаты болуп чыкты. Мен билбейм да. Кээ бирөөсүн ою жаман жакты айткан. Кээ бирөөнүн кызы болуп туруп дагы мага мындай тоже экинчи кыз болуп, там тура берсин, может быть, запаста деп. Анан ошого мен ойлогом, бул жака келсем бардыгы чыныгы болуп, бардыгы мындай алдабай эле чын дили менен, чын ниети менен келет деп. Келатып ким менен кеңештиңиз? Сизге мындай каршы чыккандар болдубу? Келе жатып, мен 2 эжем бар, 2 улуу эжем бар. Анан мен экинчи эжем менен жакыныракмын. Ошол эжеме Новосибирск, Россияда жүргөндө эле айтып жүрчүмүн да, мен көрүпчү. Вот ушу жака барсамбы десем, анан эжем мени колдоду. Бар депчи. Азыр деле колдойт. Улуу эжем каршы болду, анткени баягы кыргызда сөз бар го, эл эмне дейт дегенчи. Улуу эжем ошентип эле жыппай, койчу, классташтарың эмне дейт, тааныштарың эмне дейт деп каршы болду. Бирок жашоодо өзүңүз чечкиндүү окшойсуз, Ооба, аябай чечкиндүү. Анан сиз өзүңүздү байкап турсам, чечкиндүү, шайыр, тың экениңиз билинип турат. Анан сиз мисалы ушул бала мага жакты, ушул балага мен мындай башымды ийип, мындай аны алдыга коюп, өзүм бир кадам артта туруп жашаганга даярмын деген кыздардай көрүнөт экенсиз да? Ооба. Туура айттымбы? Ооба, эгер өзүмдүн жанымда эмдей. Анан ал сиз кыялданган баланын энергетикасын сиз кандай элестетесиз мисалы? Мындай кээ өтөсүм эле мындай прям притягивает же, харизма, мындай харизматичный эркектер болот го. Вот мындай сөзүнө турган. Мен мондай дедимби? Ошондой болот депчи. Мен уксаң деп мындай алдап же мындай түшүндүрүп айткан эркек болсо, мен ошо баш ийем. Эгерде сизге мындай ал бала чечкиндүү жашоодо, ийгиликтүү, сиз каалагандай, бирок анын алдай ала турган сапаты жок болсочу? Если чечкиндүү болсо, ийгиликтүү болсо, имандуу болсо, туруктуу жумушу болсо, анда өзүм алдайм. Мына эң сонун жооп да. Көп жерден негизи мырзаларды көбүрөөк айымдар алдаш керек да негизичи. Биз мырзаларды мактап койсо, алдап койсо бат эле алданып калабыз табиятынан. Ошон үчүн бул өтө сонун жооп болду. Үй бүлөдө 4 тууган экенсиз. Канчанчысы? 3-чүсү. Кыздардын эң кичүүсү, менден кийин иним бар. Тажыгүл Бикеч өзү Ош шаарынан экен, Бишкекте турат экен. Москвада төрөлүп өсүп, ошол жакта окуптур. 10 жылдай ашык. 10 жылдай ашык. Эми Кыргызстанга келип, 24 жашында ушул биз жолуктук аркылуу түгөйүм тапсам дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер көрүп атасыздар. Тажыгүл эгерде сиздердин көңүлүңүздөргө жакса, албетте калсын деген комментарий калтырганды унутпайбыз. Дагы башка айта турган сөзүңүз барбы? Башка жок. Сиздин сурооңуз жокпу мага? Мен суроолорума баарына эле жооп берип койдуңуз окшойсуз. Эми эгерде балким буйруп калып кастингден өтүп кала турган болсоңуз, андан аркы көптөгөн сиз жөнүндө нерселер ачылат го деп ойлойм. Бул биз жолуктук долбооруна келгенден кийин ким бирөө алдап келиши мүмкүн, мурда турмушка чыккан жокмун, мурда үйлөнгөн жокмун деп келиши мүмкүн, бирок Кыргызстан ушундай кичинекей, бирок биз жолуктук долбоорун бүткүл Кыргызстан көргөндүктөн сиз жөнүндө анкета, сиз мурда ким менен сүйлөшкөнсүз, эми күйөөгө тийген, эгерде мисалы азыр бул жакта турат, турмушка чыккан эмесмин деп турат да. Көптөрү турмушка чыккан эмесмин деп жүрүп чыккан болуп калат, үйлөнгөн эмесмин деп үйлөнгөн болуп калат да. Ошон үчүн бардык нерселер айтылды. Бул жакта салмагыңыз, весиңиз бүт баары бар экен, эми аны айтпай эле коеюн. Алар качып кетип калбасын да. Акыркы суроом болсун. Айымдар азыр 2-ге бөлүнөт. Бир айым мен жолдошум менен тең тайлашып, жолдошум канча тапса ошончо акча тапкым келет дейт. Бир айым мен ошол жолдошум тапкан нерсени менен ыраазы болуп, жолдо баламды багып, үйдө отурганга ыраазымын дейт. Сиз кайсы тармагындасыз? Если жолдошум жакшы тапса, то мен үйдө эле баламды карап, балама тарбияны берип отурган жакшы го дейм. Анткени балага тарбия керек да, по-любомучу. Бул сөз көбүнчө мырзаларга жага турган абдан сонун бир майдай сөз болуп атат окшойт. Ошон үчүн Тажыгүл биз жолуктукка чейин турмушка чыгып кетпесеңиз эле азыр. Анда сизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Буюрса калган эми жалпы редакция менен чечебиз. Бардыгын байкайбыз. Сизге окшогон да тың кыздар келип атат. Ошонун арасынан эми бир Алладан калганы. Рахмат.
Саламатсызбы Динай, кош келдиңиз биздин студияга. Жакшы келип алдыңызбы? Кош келдик. Саламатсызбы? Жылмаюңуз аябай жашнакай жарашат экен өзүңүз. Чоң рахмат. Сизди көрүп эле күлкүм келип атат. Күлүп эле отура берели. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз анда. Менин атым Адинай, 25 жаштамын. 99-жылкы колом. Өзүм Кичимекен Талас, бирок Бишкекте туулуп чоңоюп өскөм. Азыркы учурда үй бүлөм менен Сокулукта турам. 4-1 тууганмын. 4-1 туугандан 3-сүмүн. Быйыл турмушка чыгып, бактылуу болоюн деп, өз бактымды сынап көрөйүн деп, биз жоолуктук долбооруна келип калдым. Биз жоолуктук долбоорун 1-сезондон бери көрүп келем. Фанатымын, бир да сезон калтырбай прямой эфирлерди көрөм. Өзүм кесибим боюнча бухгалтермин. Колледжди бүткөм, университетти бүткөм. Азыркы учурда бухгалтер болуп иштеп жатам. Графигим өзүм каалаганда барып отчеттор жазап, бир айда 2 жолу барып келип турам. Бош убактымда өзүмдү руханий жактан өнүктүргөнгө, өзүмдүн жан дүйнөмдү өнүктүргөнгө арнайм. Йогага катышам, башка психологиялык тренингтерге катышып турам. Калган убактарда үйдө эле эмне ата-энеме жардам берип. Чачактарга чыкканды жакшы көрөм. Кайсы жактарга чыгып келгенсиз? Кувейтке баргам, Катарга баргам, Ташкентке барып жүрүп келгем. Азырынча ошо 3 эле мамлекетте болгом. Өзүңүз үчүн, мындай жумушка байланыштуу эмес? Кувейт менен Катарда иштеп келгем. 1 жылдан. Ташкентти мындай көрүп эле келдим. Биз жоолуктукту башынан баштап эле көрүп келатам дедиңиз. Өзүңүздүн мүнөзүңүздү ушу биздин катышуучулардан кимге окшоштурмаксыз? Же болбосо кимдин мүнөзү жакчу эле сизге? Катышуучулар. Мага акыркы сезондо Бегайым эженин мүнөзү аябай жаккан. Анан өзүмдү Океананын мүнөзүнө окшоштурам, мындай сабырдуу, мындай орбасырыктуу, күлүп эле отуруп көп сүйлөгөн. Бирок керектүү жерлерде сүйлөп турам албетте. Жакшы, сонун экен. Анан биздеги бул жакта маалыматтарга караганда, анан сиздин айтууңуздан да байкап калдым, быйыл деп баса белгиледиңиз да. Демек, Кудай буйруп өтүп калган болсоңуз, жакшы талапкер келсе, дароо эле турмушка чыкканга даяр окшойсуз. Албетте, аны менен сүйлөшүп көрүш керек. Эгер экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкса, убакыт созбой эле. Убакыт созбой эле турмуш курууга даярмын. Үйдүн ичинде кандай кожойкеймин деп ойлойсуз өзүңүздү? Мен негизи тамактардан камыр тамактарды жакшы жасайм. Өзүм таластык болгон үчүн үй жынаганды, чемидиш жууганга караганда үй жынаганды жакшы көрөм. Тамак жасаганды деле жакшы көрбөйм, бирок камыр тамактарды жакшы. Жынаганды кандай кылабыз анда? Талаптарымды айта кетейинби? Талаптарыңызды айтыңызчы. Талаптарым менден 3 жашка чейин улуу болсо болот. Чейинби? Андан аркысы болбойт. Кала албайбызбы? Жок, 1 жаштан анан 3 жашка чейин. Эмнеге принципиально? Өзүм байкем 95, анан мен жолдошум өзүм байкемден улуу болгонун каалабайм. Өзүм менен теңирээк болсо, тил табышууга жакшыраак болуш керек деп ойлойм да. Экөөбүздүн оюбуз бир болуп. Анан талаптарым ал өзүнүн эч кимге көз карандысыз, уже өзүнүн ордун тапкан, ата-энесинен бөлөк жашаган, Бишкек шаарында жашаган болуш керек. Анан негизи кайда салттарга жакшы эле карайм. Кайда салттарды кармап, үй бүлөдө болочокто ар кандай майрамдарда кайын журтума барып кызмат кылганга даярмын. Ар дайым чогуу жашаганга даяр эмессиз? Ооба. Анткени бир үй бүлөнү баштагандан кийин өзүнүн үй бүлөсүн эме кылыш керек, создавать этиш керек деп ойлойм да. 2 жаш. Башында эле ошондойбу деп ойлойсузбу же такыр эле чогуу жашаганды каалабайсызбы? Чогуу жашаганды каалабайм. Сиздин өзүңүздүн агам бар деп калдыңыз, 95 жаш. Жалгызбы же дагы инилериңиз барбы? Агам үйдө жашайт ата-энем менен. Келинчеги барбы? Ооба, жеңем бар. Эми ал ар кайсы адамдын өзүнүн эмесине чечимине жараша болуш керек. Эркелер чогуу жашаганды каалайт, алар чогуу жашагандарга ушинтип айткандар таза кичинесине же жалгыз ұлдарға туш керек калчу эле да. Кудай буйруса, если экөөсүн ал бул менин азыркы оюмда, эгерде болочокто эгер мен ал жигитти жакшы көрүп калсам, экөөбүз бири-бирибизди сыйлап экөөбүз бир болобуз десек, анда чогуу жашай турган болсо, анда чогуу деле жашап калыш мүмкүн. Конечно, азыр жашоодо ар кандай болуп калат да. Арга жок болуп калса, чогуу жашаганга макулсуз. Бирок талаптарыңыз азырынча, каалооңуз ошондой. Каалоом азыркы моментте ушундай да.
Бегайды туура эле жакшы көргөн экенсиз, окшош кеткен. Анан характерлеринен эми адамгерчиликтүү, тамашакөй, адамгерчиликтүү, жөнөкөй адам балдар болот го. Мындай высокомерный эмес, сөгүнбөгөн, жаман адаттары жок, туура спорт менен машыккан, бой узун, өтө толук эмес, өтө арык эмес. Кудайга заказ кылгандай эле атабыз го. Буйруса Бир чети туура өзүң багы кандай болсо дагы жакшы адам болсо, конечно, албетте сүйлөшүп көргөнгө даярмын. Ооба. Демек сиз 25 жашта экенсиз, бирок эмне калайт экениңизди так билип калган чагыңыз турбайбы азыр, э? Ооба. Анан жада калса сиз кесибин да жазып коюпсуз, стоматолог, кесиби инженер же стоматолог болсун деп. Ооба. Негизи эме кандай кесип болсо да айырмасы жок, бирок инженер, мындай стоматолог, кичинекей кезимден бери ошондой өзүмдүн күйөөмдү ошондой элестете берем да. Мындай таза, тыккан, жумушу жакшы. Кийин болочокто кайсы жакта жашабасак дагы тиги иштеп кете ала тургандай болгондой. Бул кесиптин ээси болсо, демек кайсыл жер болсо дагы иштеп кете алат. Сиз бирок Бишкекте жашайм дедиңизби, э? Мен өзүм үй бүлөм менен Сокулукта турам. Болочокто да Бишкекте калгыңыз келет. Ооба, Бишкектен алыс эмес мындай. Стоматолог жигитиңиз болгон эмес беле? Жок, болгон эмес. Негизи мамиле куруп көргөнсүз да буга чейин? Ооба, мындай олуттуу мамилем 6 жыл мурда болгон. 1 жылдай сүйлөшүп, анан экөөбүздүн мамилелерибиз, мүнөздөрүбүз келишпей жашоого болгон. Ата-энеси менен чогуу жашай экен. Ооба. Көз караштарыбыз туура келбей ошодон эме экөөбүз эки ажырым жолго түшкөнбүз. Андан кийин албетте майда чүйдө мындай ухаживаниялар болгон. Серьезный олуттуу мамилелер боло элек да. Айдай чүйдөлөр кап болуп калбасын. Мындай алар деген мындай жоопкерчиликсиз адам болуп мындай Көпкө созулган эмес, көпкө созулган эмес, кыска мөөнөттө эле мамилелер болуп. Көңүл бөлүүнү кабыл алуу гана болгон экен да, олуттуу сүйлөшүүлөр болбогон, э? Ооба. Аябай ырдаганды жакшы көрөм, бирок ырдай албайм. Ырдаган жакшы көргөндөр сөзсүз жок дегенде бир куплет ыр билет да. Жок. Кыңылдап жүргөн ырларыңыздан. Антип ырдай албайм. Мен мурда иштеп жүргөндө үнүмдү жаздырып, бир үн жаздырган студияга барып, ыр жаздырып, корпоративде ырдап берип туруп жок, анан коллективим өлө ырдап берди, постоянно суранып эле анан ырдап беришмесин да, уялам. Өз менен слухум такыр жок. Жок, ал жаздырганга деле үн бар үндү жаздырат да негизичи. Демек бар экен да, кандайдыр бир деңгээлде болсо. Бир куплет суранбайлыбы? Жок, аны мындай эле жазап берип койгон мага. А так мен декламация айтканды жакшы көрөм, бирок азыр даярданып келбептирмин. Оюңузга мындай бир куплет да келбейт абы? Жок. Аракет кылып көрбөйсүзбү? Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго. Жакшылап эле. Унутуп калдым Гүлназ үчүн. 2 саат болуп турат анда азырынча. Бир эркин микрофон берсем, нелер жөнүндө сүйлөгүңүз келет, айтып бергиңиз келет? Өзүңүз жөнүндө, коомдо, көйгөйлөр жөнүндө бизге эми социалдык проект да. Эркин микрофон болгондо мындай окууну бүтүп аткан, жаңы окууга тапшырып аткан жаш кыздар, балдарга айткым келет. Убактыңарды мындай лишний башка жакка коротпой, только окууга көңүл буруп, окууңарды окуп, мүмкүнчүлүгүңөр болсо дополнительный дагы курстарга катышып, ошо билимиңерди өнүктүргүлө деп айткым келет. Анткени диплом бул кереги жок деп айтып жүрүшөт, бирок любой момент, любой учурда ошол диплом керек болот экенине көзүм жетти, 25-ке чыгып. Ошондуктан окууңарга эле көңүл буруп, окууңарды жакшылап окуп бүткүлө, анан кийин үй бүлө, күйөө деген жөнүндө ойлонгула деп айткым келмек. Өтө сонун, керемет, шашпай эле коюш керек деген айткыңыз келет экен да, кыздарга, айымдарга, мырзаларга. Анан эмне үчүн сизди тандашыбыз керек да? Биз жолуктукка мендей кыздар керек го деп ойлойм. Жүзү жарык, Сулуу. Мен ишем жоопкерчиликтүүмүн. Калтырбай келип, мындай эфирден орто жолдон кетип калбай, эфирге көрүп кошуп бере алам го деп ойлойм дейсиңби? Өтө сонун көз караштарыңыз бардыгы жакты бизге. Кудай буйруп өтүп кала турган болсоңуз көрүшүп турабыз. Буйруса. Келгениңизге рахмат. Сиздерге дагы. Урматтуу биздин жалпы бүгүнкү кастингдин көрүүчүлөрү,
жана биз жолуктуктун күйөрмандары десек болот. Бизге кастингке 2-3 күн калганда Instagram желесинде өзгөчө бир акын жигиттердин ыры чыгып, ой биз жолуктукка келгиле деп Кыргызстанды жарган бир видеосу чыкты эле. Ошондо биз ниет кылдык эле ушул акындар бойдок экен, кастингке келсе, балким бир өзөрүн сынап көрүшсө депчи. Бүгүн мына бизде биринчи жолу биз жолуктуктун тарыхында биринчи жолу Кыргыздын төкмө акыны жаш жигити Мерболот Мырзабек уулу келип отурат. Ассалам алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам, куш көрдүк. Мерболот мырза, жашыңыз канчада? Жашым 27-де. Мурда турмуш курдуңуз беле? Жок, курбаганбыз, бойдокпуз. Бул төкмө акындык өнөрдү сиз канча жашыңыздан баштап колдонуп келесиз? Төкмө акындык өнөрүм 22-23 жашыман. Өзүмдө бир аз төкмөлүк бар экенин билем. Элмирбек Маналиев агайыбызга барып сабак алган кезибиз дагы, жайыбыз дагы бар, бирок негизи чоң төкмөлөргө өзүмдү сынап чыгып көргөн эмесмин. Колдон келишинче ушундай желелерде ырдап жүрөбүз. Мындай орусча айтканда импровизация кылып ырдай бересиз төкмө. Ооба, колдон келишинче. Качан чоң сахнага чыгайын деген ниетиңиз бар? Чоң сахнага дагы бир-эки аттанган жайыбыз бар. Чыгып жүрөбүз анча-мынча жерлерде, бирок колдон келишинче аракет дагы деле болот. Акын жигиттин табити кандай болду экен? Табитинде кыздарды айтып берсеңиз. Негизи айтабыз го, кыргызга кымыз жыттанган кыргыздар керек, анан нукуралуулук дейбиз го. Негизи сөйлөйбүз, акылы тунук, адеби жакшы. Ушундай кыздар болсо деп. Ал кайсы жактык болот сизге? Айырмасы жок. Айырмасы жок, кыргыз болсо болот. Жашы канча жашка чейин болуш керек? Жашы негизи 20-дан 25ке чейин деп ойлойм, андан немеси аз кичине жашко деп ойлойм. Сиз өзүңүздү романтик деп эле ойлойсузбу мындай жашоодо? Өзүмдү романтик деп ойлойм негизи. Акыркы жолу мамиледе качан болдуңуз эле? Негизи ачыгын айтыш керек, акыркы жолу 1 жылдан ашты. Эмне болуп 2 жолго түшүп кеттиңиз? Сыры мындай катачылык эмнеден болду? Сырында эч кандай катачылык деле жок. Болгону биз болбогон эле бир майда сөздөн таарынуу, анан убакыттын өтүп кеткендиги, анан турмушка кетип калган. Сиз жашоодо кандай адамсыз? Майда адамсызбы же? Мен жашоодо өзүмдү элестетем. Андай деле майда эмесмин, наоборот, мен көп нерсеге маани бербей калам. Кыз киши майданы жакшы көрөт экен, мен майда нерсеге маани бербей калган адатым бар. Бирок демек 2 жолго түшкөнүңүздүн себеби сизде болгон сүйүү өчкөн окшойт анда, Демек майда нерсе үчүн жигит колунан чыгарбайт эле да? Ооба, сүйүү өчкөн. Сиз канчалык деңгээлде даярмын деп ойлойсуз? Жашыңыз 27 экен, акыл токтотуп калыптырсыз, көп нерсени түшүнүп калыптырсыз. Мен өзүмдү 100% эле даярмын деп ойлойм. Булга чейин үйлөнөм деп аракет кылып көрдүңүз беле, сырттан деле? Аракет эми өзүбүздө болуп жатты, өзүбүзчө. Бирок ачыктап бирөө менен сүйлөшө алган жокмун. Жашоодо кандай тартынчаксыз же орусча айтканда смелыйраксыз? Мен ушу тартынчактык жайым жогорак да кичине. Жогорак, Жогорак. Ушундай. Сүйгөн кесибиңиз төкмө акын экен, ал эми жакшы көргөн нерселериңиз, хоббилериңиз, спортпу же кандай нерсе? Негизи ырдайм. Ырдайсыз, Ырдайм. Анан мугалиммин дагы. Мугалим болуп да эмгектенесиз? Мугалим болуп да эмгектенем. Кайсыл ошо ырдан бересизби, музыкальный? Музыка сабагынан берем. Балким биздин көрүүчүлөргө бир куплет сизден ыр болсун, мындай төкмө акын мырзадан. Өзүмө таандык ырым бар эле, аткарып берейин. Керемет. Бир куплет. Баштадыган. Ойго жатып түндүн санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум. Күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Керемет үн, керемет ыр. Бул өзүңүздүн автордук чыгармаңыз? Автордук чыгармам. Ал эми белгилүү ырлардан ырдап бересиз, балким Элмирбек агайыңыздын ырларынан. Албетте. Жарыгы белең берметтин, жабыркап көңүл адегдеттиң. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным мен кеттим. Мен кеттим, карап карабай кайрадан сени самап,
күттүм 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 жан бергем жалгыздыктан тажап бүттүм 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 бүттүм. Ай, Рахматтар керемет, болсун. керемет. Өтө сонун. Негизи бизге ушул ырчылар келгенде, таланттуу адамдар келгенде, ой, булар ырын чыгарыш үчүн, талантын таанытыш үчүн, өзүн таанытыш үчүн булар атайын биз жолуктукка келет деген күмөн суроолор бар биздин көрүүчүлөрдө. Сиз кандай максатта келдиңиз? Албетте бул эми биз чыгармачыл инсан болгондон кийин баардыгы эле ушинтип ойлосо керек. Атайын келди, шоо жасайт, бирдеме дагы депчи. Мен ойлойм, бул ак неке деген оюнчук нерсе эмес. Адалдык табыш үчүн келип отурабыз, насип кылса буйрса. Жакшы ниет менен өзүңүздүн Жакшы жубайыңызды ниеттен, таап кетейин деп албетте. келдиңиз. Бизде азыр Мерболот мырза болду. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Кастингтен редакция менен жалпы кеңешип калган жообун айтабыз. Кол чаап коелу анда. Чоң рахмат. Мерболот мырза калсын дегендер албетте комментарий калтырабыз, достор. Саламатсызбы? Боюнча кенен тааныштырсаңыз болот. Саламатсызбы, рахмат. Менин атым Жазгүл. Мен 32 жаштамын. Ысык Көл облусунан болом. Түп районунан болом. Кесибим боюнча азыркы учурда иштебейм. Жогорку окуу жайды бүткөм. Азыркы учурда мен салондо иштейм. Кесибиңиз кайсыл кесип бүткөн? Кесибим боюнча международный менеджмент боюнча бүткөм, бирок иштеп көргөн эмесмин. Үч бир тууганмын. Үч бир туугандын кичүүсү болом. Долбоорго өзүмдүн жарымды табайын деп келгем. Негизи долбоорго келген себеби бирден бир себеби бул жоопкерчиликтүү, алдабаган, ачык балага жолугам деп үмүттөнөм. Анткени азыркы учурда көп балдар жоопкерчилик алгысы келбейт, алдап коюшат. Мен ойлойм, бул долбоор ачык айрым болгон үчүн, эгер алдап койсо дагы алдай албай, баягы ачыкка чыгып калат го баары. Ошол себептен бул жака келдим. Анан айла жоктон дагы жоопкерчилик алат деп ойлойм да, бул долбоорго келгенден кийин. Алдабаган дегенге аябай басым жасап атасыз да. Буга чейин ошондой тажрыйба болуп калды беле? Буга чейин. Ооба, тилекке каршы сүйлөшүп жүрүп, башында ачык айкын айткан эмес. Мурун үй бүлө курганы жөнүндө айткан эмес. Эч качан үй бүлө курбаганмын деп айткан. Кийин болсо билинип калган ал нерсеси, ошондуктан көңүлүм калып, сүйлөшпөй калганбыз. Канча убакытка созулду эле ал мамилеңиз? Аз эле убакытка созулган, бир жарым жылга жеткен эмес. Бирок ошол жарым жылдын ичинде билинип калган. Демек, талаптарыңызда сөзсүз түрдө мурда турмуш курбаган мырзаларды күтөсүз. Ооба, мурун турмуш курбаган, эгер курса дагы, эгер баласы жок болсо, мүмкүн, эгер бул балага жараша болот да, баланын характерине жараша. Эгер жылдызыбыз келишип калса, мүмкүн болот. Андан сырткары да өзүңүз татынакай кыз экенсиз. 32 жаштагыдай көрүнбөйт экенсиз. Негедир бүгүн жаш кыздар келип атасыздар, жаш көрүнгөн. Рахмат. Андан сырткары да мындай сунуштар болгон да, Ооба, болгон. Кандай талаптарга карата мамиле курууга даярсыз? Негизи өзүнө тең, жоопкерчиликтүү, аял затын сыйлаган, негизи эле адам затты сыйлаган, өзүн алып жүргөн, харизмасы бар, тамашакөй, ар кандай кырдаалдардан чыгып кете алган, финансы жактан көз карандысыз, ата-энесинин оозун карабаган, жумушу бар, туруктуу жумушу бар. Айтпайм жогорку билими болсун деп, бирок өзүнүн үстүндө иштеп, баягы эмоционалдык интеллекти болгон адам керек да. Өзүнүн үстүндө постоянно дайыма иштеп жүргөн адам болсо дейм. Ата-энесинин оозун карабаган дегенде, колун карабаган дегенди айткыңыз келди? Баягы финансылык жактан ата-энесин карап отурбаган, өзү баягы аракет кылып, окат кылып жүргөн, бутуна туруп калган адам болсо. Чогуу бутка турсаңыздар кандай болуп калат? Чогуу туруп калсак,
болот, ал жөнүндө деле мен ойлойм сүйлөшсө болот деп. Эгер ата энеси жашыраак болсо, мисалы үчүн өзүлөрү иштеп, баягы өзүлөрү кыймыл аракет кылып жүргөн болсо, 1-2 жыл өзүнчө жашап көрүш керек деп ойлойм да жаштарга. А эгер совсем баягы улгайып калган ата эне болсо же жалгыз энеси болсо, мамасы болсо, анда мүмкүн жашаганга макул. Анан биздин менталитетте баягы айрыкча кыздардын жашы жогорулаган сайын кечигип баратасың, төрөшүң керек, качан турмушка чыгасың деген тууган уруктардын арасында деле кайсыл жакка барса кеп боло берет го. Ошондой сөздөргө иммунитетиңиз кандай? Буга чейин көп эле угуп калсаңыз керек. Ооба, албетте андай сөздөр болот. Андай сөздөрдү дайыма эле угуп келем. Өзгөчө мен өзүмдүн апамдан угуп келем. Ал сөздү дайыма эле айтып келет. Күндү айтат болуш керек ал сөздү. Мен ага көнүп эле калгам, көңүлдү деле бурбай калгам. Анткени эми Кудай буйрубаса айла жок, буйруп калса ошо буйруган күнү тиебиз. Биз жолуктуктун студиясында турмушка чыккым келет деген да каалооңуз бар экен, Эгер буйруп калса, ооба, эле алдында бул сонун нерсе го деп ойлойм. Эң башкысы ошол баягы ар кандай жакшы эмес ниет болсо бул жактан билинип калат. Ошон үчүн бул жактан турмушка чыксам мындай гарантия болот, кепилдик болот. Ооба, кепилдик ошо. Оюңуз бар турбайбы? Кандайдыр бир деңгээлде кепилдик болот да, ооба. Рахмат анда. Жазгүл. Рахмат. Буйруса өтүп калсаңыз, дагы кенен баарлашабыз, сүйлөшөбүз, таанышабыз. Насип кылып кала турган болсо, ушул жерде тоюңузду да көргөндү насип кылсын, Рахмат. Рахмат. Биздин студиябызда сиздер күткөнбү же күтпөгөнбү, балким же унутуп калганбы, 1-сезондун катышуучусу Айзада айым келип отурат. Куш келипсиз. Рахмат. 1-сезондо келип, өзүңүздү жакшы активдүү көргөзүп, ошондон кийин 5-сезонго чейин биз сизди көргөн жокпуз. Бирок таң калыштуу нерсе, арадан 2 жыл өтүптүр, кайрадан биз жолуктук долбооруна келип жатканыңыз бизге абдан кызык жана көрүүчүлөргө да кызык. Ооба. Ошол чындап эле. Кандайсыз Канат мырза? Жакшы. Жакшысызбы? Мен да сизди көрө элегим аябай көп болду. Негизи эле могу студияны, биякта иштегендерди баарын сагынып калыптырмын. Бүгүн келип бир башкача толкунданып атам азыр. Бирок сонун мындай жакшы. Эфирден кеткенден кийин сизде кандай сезимдер болду жана кандай жашоолор болду, эмне өзгөрүлүштөр болду? Эфирден кеткенден кийин только иштеп жүрдүм. Эч кандай мындай балдар менен сүйлөшкөнгө, турмушка чыкканга аракет деле кылган жокмун. Эмне себептен? Биз жоготукка көнүп алып турсузбу? Балдарды алып келип берсе, Жок, мындай болуп калды да. Биз жолуктукта баягы биз көрүп билип, ким каяктан келди, мурунку турмушу кандай, ошолордун баарын билип, эл алдында өзүбүзгө дагы баары ачык болгондон кийин ошол нерсеге көнө түшөт экенсиң. Анан чындыгында мындай ишенбейт экенсиң да. Азыркы балдарга. Балдарга. Ооба. Мындай болду 1-2 жолу таанышып сүйлөшүп көрдүңүз. Болду, бирок баары бир аягында анча-мынча нерселер чыккандан кийин, мен биз жолуктукка эле барат окшойм. Ошол жактан эле Канат мырза мага таап берет окшойт деп келдим. Иштериңиз жакшыбы? Иштер жакшы, Кудайга шүгүр. Биз жолуктук долбоору эми бул албетте сиздерге окшогондордун бактысын табыш үчүн аракет кылат да. Ооба, албетте. Анан бизде көрүүчүлөрдө да болушу мүмкүн да, эмне себептен Айзада кайра келди, эмне себептен кайра Айзаданы кастингге алдыңар депчи. Эми мен ойлойм, адам бактысын табыш үчүн эч качан тартынбаш керек да. Айзада балким 1-сезондо кетти да 5-сезонго чейин ойлонуп жүрдү, барсамбы же барбасамбы деген суроолор туулуп атты да өзүңүздө. Ооба, дал ошондой. Негизи мен
5 сезонго эле эмес, негизи 4 сезонго дагы келмекмин да. Бирок иштерим болуп калганына байланыштуу баягы убактым азыраак болуп калды. Бул жака убакытты кенен коюш керек да. Баягы өзүңдүн жарыңды издеген соң, баягы мен бияка келип алып, мен тиякта жумуштарым бар эле, ошого барып келе калсам болобу деген андай нерселер өтпөдүбү биздин башыбызданчы. Негизи ал нерсе болбойт экен. Бул баягы экинчи жарыбызды издеп келип атабыз да бул жаккачы. Мен турмушка чыкканга даярмын деп келип атабыз да. Ошол себептен мындай бардык нерсеге даяр болуп, жумушту дагы ордуна коюп анан келдим да. Керемет. Сиздин кыялыңызда бала өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу? Негизи мен мурда 1 сезонго келгенде деле талаптарым аябай деле күчтүү эмес болчу. Негизи адам баласы бирөөнү жакшы көрүп сүйүп кала турган болсо, ал талаптар вообще каралбай деле калат экен. Ошол себептүү мен талаптарым бул сезондо такыр жок болот. Жокпу азыркы сезондо талабыңыз жокпу? Жок. Анан бул нерсе өзүңүзгө кайра, мисалы азыр балким турмуш куруп, 2-3 баласы бар бирөө келиши мүмкүн. Ошондой нерселерди да мындай да, эгер мага ошол адам өзү жагып кала турган болсо, мен эч нерсесине карабайм. Ошол адам меники болуш керек. Болду. Демек, бул так жооп болду. Ооба. Көрүп аткан мырзалар, эгерде балким өзүңүздүн сиздин башыңыздан кандай тагдыр өтсө дагы, кандай акыбалда болуп турсаңыз да келсеңиз, балким Айзада айым сизди жактырып калса, мындай жакшы ниет кылып атам, кастингден өтүп калса, анда баары башкача болот экен. Ошон үчүн сиз мырзаларга көбүрөөк шанс берип койдуңуз окшойсуз, бул жообуңуз менен. Шанс берем. Эмнеге? Мисалы мындай да, Канат мырза, тең теңи менен, тезек кабы менен деп коет. Ошондуктан мен суранат элем, баягы мени баса турган, менден кичине күчтүүрөөк болсо эле болду. Чтоб мен аны монтип башкарып, сен бияка бас, сен тигинт дебегендей эркек болуш керек. Анан мени көрүп туруп эле, менден да бир аз сулуураак деп коюм. Мырзага сулуулук не кереги бар? Сиздин жашыңыз канчада азыр? 30да. 30да. Мисалы, эми бул статистикада мындай тамаша иретинде деле айтылып калат го. Сиз 18 жашыңызда каалооңуз такыр бөлөк болчу да. Ооба. Кандай эле 18 жашыңызда? Мен 18 жашымда күйөө деген эмне экенин билчү эмесмин. Красавчик болсо эле болду. Деген эмне экенин билчү эмесмин. Күйөөгө тийиш керек деген. Жок, мындай жигитиңиздин болсо деле кандай болот каалачу элеңиз? Кандай болчу, мен ошол убактагы вкусум. Да. Тандоом. Аябай сулуу балдарды жакшы көрчүмүн. Бою уздун, накачанный. Ошондой балдарды жакшы көрчүмүн. 25 жашыңызда кандай балдар? Уже 25 жашымда мындай самый главный ишеничтүү, жоопкерчиликтүү, анан чечкиндүү болсо деп ойлоп калгам. 28 жашыңызда кандай ойлоп калдыңыз? 28 жашымда баягыда келгенде эмне деп айттым? 30 жашыңызда эми кандай ойлоп атасыз? Жана ырдай болуп, акчасы аз болсо да, башы таз болсо да бары бир деген сыяктуу эле. Жок. Мени багалыш керек. Мени багыш керек. Бул өрөттөдүңүз мен талаптычы мындай коюп атам да, Канат мырза. Сиз талабыңызды айтып койбодуңузбу же тактап? Жок, ооба, жок деп айтып атпаймынбы? Талапты деген мындай коюп атам, чтоб эми баягы кээ бир балдар бар го, коркуп кызга барып таанышыштан коркот да. Мунун талабы, значит, мен ким, андайга келбей калат экен деп келбей да коюшу мүмкүн. Ошондуктан мындай талапты мындай коюп атам да, баары менен, бардык мырзалар менен таанышып көргөнгө даярмын деп. Ошо сизди багала турган мырза балким ойлонуп калат эми, сизди продукт алып берип багалышы мүмкүн, бирок сиздин маникюрга барган, кийинген акчаңыз, салонго барган акча, айымдар. Бир салонго кирип чыкканда бул орточо эсеп менен 10 000 сомго кирип чыкат. Бул орточо эсеп менен. Бул орточо макияждарды колдонгондо. Анан мырзалар ойлонот да, Айзаданын колундагы турган макияжы, ноктилери, кашы, кирпиги, чачы бир 30 000 сом эмеспи депчи.
азыр 30 миңден ылдый тапкан эркектер жок. 30 миң бул сиздин макияжыңызга эле кетип калбайбы анда? Үй бүлө бар, бала чака багыш керек бардыгын. Сиз өзүңүз боенгонду үйрөнөсүз да? Мен өзүм визажисткамын да. Демек акча коротпойт экенсиз да сиз. Эмеге эле косметикага эле акча кетет экен да. Керемет жооп болду. Урматтуу көрүүчүлөр, адам бактысын табыш үчүн эч качан тартынбаш керек. Мен биринчи сезондо келдим эле, азыр барсам уятта дебеңиздер. Балким бизде биринчи сезон боло, экинчи сезон, үчүнчү сезон, төртүнчү сезонго катышып, ошол убакта тапканга жетишпей калгандар азыр деле кастингке келсе болот. Биздин эшик ар дайым ачык. Албетте, биз чоң кучак жайып бардык келем кастингке келгендердин баарын тосуп алабыз. Ал эми жалпы команда менен, редакция менен байланышып анан чечебиз. Айзада, сизге чоң рахмат. Дагы жолу өзүңүздү сынап келгениңизге. Бүттү. Сагынган окшойсуз эфирде. Эметчи, 5-сезондо турмушка мен вообще элечи Канат мырза. Турмушка чыкмайынча эме биз жолуктуктан вообще кетпейм. Так что аракетиңерди кылыңар. Эмне деген смелость орусча айтканда. Рахмат. Ушундай коркпой, жакшы ниет менен келиңиздер сиздер да. Саламатсызбы Өмүрбек, кош келиңиз. Саламатчылык. Өзүңүз боюнча тааныштырып өтсөңүз болот. Өзүмдүн аты жөнүм Жунусов Өмүрбек. Жалал Абад областына караштуу Токтогул айылынын Терек суу айылынан келдим. Жашым 27-де. Буга чейин биз жолуктукка бир жолу келип кеткен. Буга чейин биз жолуктукка келгенсизби? Ооба. Демек, кенен маалыматыңыз бар, көптөн бери көрөсүз. Ооба, көрөм. Кесибиңиз ким, эмне менен алексиз? Кесибим Бибисара Бешеналиевада окуйм. Ошолда. Окуйсузбу? Окуп бүтүргөнсүзбү? Жок, бүтө элекмин. Жеке ишкермин. Жеке ишкер? Ооба. Окуудан сырткары жеке иш кылам мындай. Андан сырткары биз жолуктукка келген себеби бир нерсе себеп болмойнча эч нерсе болбойт дейт го. Ооба, ошо себеби мүмкүн биз жолуктук деп дагы болсо биз жолукка келип отурам. Себеби эмнеде? Эмнеси менен жагат сизге биздин долбоор негизи? Мен буга чейин келип кеткенмин биз жолуктукка. Андыктан себеп мүмкүн биз жолуктук аркылуу мен өз түгөйүмдү табамбы деген максатта келип отурам. Буга чейин олуттуу мамиле болгонбу? Жок. Таанышкан кыздар болгон, бирок мындай жакын мамиле болгон жок. Мамиле куруп. Мындай айтканда кыз жигит деген мамиле болгон жок. Такыр болгон эмеспи? Эмне себеп деп ойлойсуз өзүңүз? Билбейм. Мен буга чейин турмушта болгом да. Мен буга чейин келип айткам эфирде. Ушул эфирде айткам биз жолукта. Азыр дагы айтып өтсөңүз. Менин кабарым жок экен. Буга чейин турмушта болгом. Турмуш кургансыз. Үйлөнүп, анан бир жылга жетпей жашап, эки жолго түшүп кеткенбиз. Балаңыз барбы? Жок, бала чака жок. Ошол. Андан кийин сүйлөшө элекмин. Бая сүткө оозу күйгөн айранды үйлө ичет дегенде болот окшойт. Эйтиаттап калыңыз, караштырып. Ооба. Азыр канча жыл болду ошондо эки жолго түшкөнүңүзгө? 2022. 3 жыл болуп калыптыр, 3 жылдан ашып калды. 2022-нин башы болуш керек. Ал мамилени унутуп, жүрөктөн чыгарып. Жема. Сүйлөшүп кыз жигит болуп анан үйлөнгөнсүз беле же? Ооба, сүйлөшүп кыз жигит болуп үйлөнгөм. Жакшы көрүп, сүйүп дегендей. Ооба, болгон. Эми бул нерсе жашоодо болот турган эле нерсе, буну кандай болсо ошондой кабыл алам мен. Эми өтүп кетти, бул бизге сыноодур мүмкүн. Ошол эле. Кандай кыздар жагат сизге? Мага жөнөкөй болсо, орто бойлуу, жылдыздуу десем болот. Ачык мүнөз. Анан кандай десем? Сулуу. Ыймандуу. Эң негизгиси ыймандуу болсо.
сонун жакшы талаптарыңыз бар экен. Кудай буйрса ошо ниетиңиздегидей жубай насип кылганды жараткандан тилейли. Сиздин Бүбүсара Бейшиналиевде окуйм дедиңиз, демек ырдайсызбы? Ооба. Ырдап берүүңүздү сурансак болобу? Макул. Көрүүчүлөргө, бизге келиңиз. Анда эмесе бизден бир чыгарма болсун. Түгөлбай Казаков агайыбыздын Түнкү ыр деген чыгармасын аткарып берейин, Турам тыңшап селейип, үн катпастан, дирилдеткен кусалык добушуңду, чертким келет менин да ошол күнү, бирок корком албаймын комузумду. Жок менин уккум келет башкача үндү, жазгырбас жарыгына ишеничтүү. Жок менин сүйгүм келет дүйнөдөгү, сагынычтын саргай бас, албут күчүн. Токтор элем мукамду батына албай, алсыз кылсыз кусалык эт жүрөгүм. Кимсиңдеги бейтаныш күндөр түндөр, сагынычтан кусадан алсыраткан. Жок менин уккум келет башкача үндү, жазгырбас жарыгына ишеничтүү. Жок менин сүйгүм келет дүйнөдөгү, сагынычтын саргай бас, албут күчүн. Ай, баракелде, жакшы ырдайт экенсиз. Өнөрүңүз өркүндөсүн. Келгениңизге рахмат. Анда Өмүрбек келипсиз, Нурлан мырза. Ассаламу алейкум, Кат мырза. Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу НТС жана биз жолуктук долбоорунун жалпы жамааты. Канат мырза, сизден эркин микрофон сурагым келип турат. Өзүм тууралуу шашпай кененирээк айтып тааныштыра кетейин. Биз жолуктук долбооруна кандай максат менен келдим, хоббилерим тууралуу, келечекте жубайыма болгон талаптарым жөнүндө төкпөй шашпай айтып берейин сиздердин уруксатыңыздар менен. Атым Нурлан, 24 жаштамын. Кесибим графический дизайнер. Буга чейин үй бүлө курган эмесмин. 4 тил билем: англисче, орусча, түркчө, кыргызча. Керемет. Жашоодо жоопкерчиликтүү, чечкиндүү, шайыр, тамашакөй, пунктуальный, дисциплинированный жигитмин. Хоббилерим тууралуу айта кетейин. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, көп нерсеге кызыгам. Хоббилерим ырдоо, музыка угуу, поэзия угуу, китеп окуу, тамак жасоо, тил үйрөнүү, бизнес жана психология тармактарын изилдөө. Спорт жаатындагы хоббилерим сууда сүзүү, бильярд ойноо, тир атуу, ат минүү. Биз жолуктук долбооруна келгеним себеби жакшы ниет максат менен келдим, үйлөнөм деп. Үйлөнүүгө буйруса бардык тараптан даярмын: финансово, морально, психологически. Бул жашоодо эркектин 3 основной миссиясы болот экен. Биринчиси бак отургузуу, экинчиси үй салуу, үчүнчүсү татыктуу уул кыздарды тарбиялап өстүрүү. Бакты отургуздум, үйдү алдым. Эми жакшы жубай табып, келечекте татыктуу кыргыз элиме, кыргыз жериме пайдасы, салымы тие турган уул кыздарды тарбиялап өстүрсөм деген жакшы ниетим бар. Бир келген жашоодо өмүрлүк жубай тандоодон жаңылгым келбейт. Үйлөнгөнгө чейин көздү чоңураак ачып, үйлөнгөндөн кийин көздү жумуп жашаш керек деп коет. Ошон үчүн көздү чоңураак ачып, биз жолуктук долбооруна келип, сиздердин жардамыңыздар менен өз бактымды тапкым келет. Керемет. Келечектеги жубайыма болгон талаптарым жана менин кыялымдагы кызды сүрөттөп берейин сиздерге. Албетте кыргызымдын кыздарынан өтөрү жок, бирок мен үчүн кайсыл улуттан болот маанилүү эмес. Эң башкысы менин талаптарыма туура келсе, талаптарым деле жөнөкөй.
жашка болгон талабым 18 жаштан 24 жашка чейин. Буга чейин үй бүлө курбаган. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп коет. Анысы кандай жакшы жердин, жакшы үй бүлөнүн, ата-эненин мээримин, тарбиясын алган акыл эстүү кыз болсо, акыл эстүү дегенин себеби балдардын тарбиясы менен көбүнчө апалар алектенишет. Генетика боюнча дагы акыл эс, интеллект балага ападан берилет. Ошол себептен акыл эстүү, ыймандуу, сүйүүгө жана мамилеге туруктуу, ишеничтүү, сулуу, жүзүнөн нур чачыраган, узун бойлуу, кымча белдүү, шайыр, тамаша көй, женственная, тамакты жасаганды билген, мени жана менин ата-энемди урматтап сыйлаган кыз болсо, алаканыма салып багып, татыктуу жар болуп берүүгө даярмын. Суроолорубуз болсо, жооп берүүгө, такт жооп берүүгө даярмын. Биздин суроолорубуздун баарына эле жооп берип койдуңуз окшойсуз. Сиз издеген кыз бардык мырзалар издейт, бирок эми албетте кичине кемчилиги болуп калса деле, эми сүйүү деген сүйүүнүн көзү көрбөйт деп коет. Албетте сүйүп калсак, анча-мынча нерсеге көз жумабыз дегендей. Кесибиңиз эмне дедиңиз? Графический дизайнер. Сүйлөгөндү каяктан үйрөндүңүз эле мындай? Билбейм, эч жакка деле ушпайт эткен эмесмин. Турганыңыз астаңтаңыз, колуңузду кармаган же тамада болуп иштедиңиз беле? Жок, тамадалык мындай эч мындай медийный, Инстаграмда деле активный эмесмин. Демек жашоодо өзүңүз так жоопкерчиликтүү, китеп окуп деген ошол жактан болсо керек. Изденген, дисциплинасы бар. Ушундай мырза экениңиз көрүнүп турат. Албетте сиздин айтып бергениңизди көрүп биздин көрүүчүлөр деле аябай жакты окшойт. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде Нурлан мырза сиздерге жабып аткан болсо, сөзсүз түрдө анда комментарий калтырабыз, калсын деп. Ашыкча деле суроом жок анда менде, Нурлан мырза. Ийгилик каалайбыз сизге. Поэзия окуп берсем андай дейсиз. Албетте, болот, келиңиз. Күлүп жүрчү күлгөнүң жагатмага, күлкүңдөн чөйл айланат гүл бакчага. Аш керей кызганчакмын бирок жаным, арнабачы күлкүңдү сен башкага. Рахмат. Кол чабуулар болсун. Ийгилик каалайбыз анда. Рахмат Канат мырза. Кастингке келдиңиз, өзүңүздү эң сонун көргөздүңүз. Ар бир кастингке келген катышуучу сизди болуп өзүн көргөзүш керек. Канат мырза, Анжелика айым жана НТСтин жалпы жамааты сиздерге ушундай сонун долбоорду негиздегениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Көп бойдокторду табыштырып атасыңар. Сиздерге аябай ыраазымын. Рахмат. Ошо. Все, чоң рахмат. Ийгиликтер болсун анда. Нурлан мырзаны колдогондор комментарий калтырабыз. Саламатсызбы, Нурсултан? Кош келдиңиз. Келдик, буюрса. Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы, буюрса, өзүңүз. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз болот. Өзүмдү айта кетсем, мен атым Нурсултан, 25 жаштамын. Жалал Абад облусунан, Аксыдан болом. Жылгын деген айылдан болом. Ошо бул жака өзүм бактым тапканы келдим. Буюрса табат деген үмүттөмүн. Ошо. Канчадан бери көрөсүз биз жол? 3-сезондон бери. Ошодан бери көрүп кызыгып кеттим да. Ошолордун арасында, буга чейинки айымдардын арасында жактыргандар болду мындай? Кичине көңүлгө тура келген. Кичине симпатичный болгондор болду. Кимдер? Акиана, Элиза, Айнура, ушулар. Симпатичный болду да. Мындай. Алгачкы кызыгууну жаратты. Да, ушундай. Эмне келген жоксуз, талапкер болуп? Билбейм, кичине сүрдөнүп жүрдүмбү же келе албай жүрдүмбү же жумуштарым көп болчу да, ошого да. Жумуштарымды бүтүрө албайм. Бишкекке турасызбы? Бишкекте эле турам. Демек өтүп калсаңыз, ар дайым келип, катышканга даяр болуп келипсиз, э? Ооба. 5 бир тууган экенсиз. Канчанчысыз? Экинчи. Экинчи. Биринчи эжем бар, анан мен, эки карындашым, бир үкөм бар. 25 жашка чыгыпсыз, даяр элемин деп ойлойсузбу негизи үйлөнгөнгө? Кандай деп? Буюрса, ушу даяр эле болгондой сезилип атам. Үйлөнүш керек, по идее. Үйлөнсөңүз Бишкекте турасыз? Бишкекте эле. Ата-энеңиз айылдабы? Алар Жалал Абадта айылда. Кандай айымдар, кыздар жагат? Мындай айтсам, чын айтканда, эркек болгондон кийин, по-любому көз менен сүйөбүз биз. Анан ошого келбетин деле карайбыз биринчи. Анан дальше уже жан дүйнөсүн билгибиз келет. Ошого өзүмө мындай вкусумда симпатичный, келбеттүү кыздарды карайм. Анан ичиндеги качестволор боюнча, кандай айтсам, адамды түшүнө турган,
бири бирибизди поддержка кыла турган, уга турган, поддержка кылып, ата энемди сыйлай турган. Ар кандай учурлар болуп кетет да, ошону чогуу чечип дегендей. Ошондойлорго. Кандай өнөрлөрүңүз бар, Нурсултан? Өнөрлөрүм көп деле жок. Кандай десем, бир нерсени бир ишке кармасам, биринчи местода болгум келет да, номер 1. Болушунча аракет кылам да. Билбейм, пока биринчи болмайынча өзүмдү мындай Эң мыкты результат, жыйынтык чыгаргыңыз келет экен, кандай иш болсо? топ 1 деп болгум келет. Азаматсыз, анан буга чейин мамиле куруп көрдүңүз да? Ооба. 25 деген жакшы эле жашта. Ооба. Кандай, качан болду эле акыркы жолу мамиле, эмне үчүн уланбай калды? Акыркы мамиле 2 жыл мурун болду. Анда жаш болуп, кыздарга кандай отношение кылган деле көп билбечим экен. Анан кийин уже билине баштайт экен. Кандай отношение кылыш керек, кандай айымды кантип сыйлаш керек, кандай сүйлөш керек. Ошолорду билбеген үчүн эле болбой калды го дейм. Уланбай. Анан плюс еще мен жумушту баштап да, жумушту биринчи орунга коюп алдым. Ушул жактан результат көрсөтүп, потом отношение аракет кылып көрөйүн деп. Андай мындай кыз жигиттердей болуп эле жүргөн экенсиздер да, азыр уже үйлөнгөнгө даярсыз. Уже даяр элемин. Рахмат анда, ниетиңиз ишке ашсын, Кудай буюрса, кастингден өтүп калсаңыз, ниетиңизди ишке ашырганга чогуу баарыбыз команда менен аракет кылабыз. Рахмат, сизге да рахмат. Рахмат келгениңизге. Ассаламу алейкум, Темирбек мырза. Куш келипсиз. Жашыңыз канчада? Жашым азыркы учурда 22 жашта. Өзүңүз жөнүндө түшүндүрүп кененирээк айтып берсеңиз. Өзүм ошо азыркы учурда Бишкек шаарында ГЭС 5 деген жакта турабыз, энергетикта. Дачный поселокто жер үйдө эле. Анан үй бүлөлүк абалым бойдок, анан менден кийин 2 иним бар, алардын ден соолугу жакшы. Мен ойлойм бул Кудайдын сыноосу деп, бирок Кудайга ишенип кадам таштап келип отурабыз. Негизи буга чейин эле келмекпиз, просто бир аз турмуш шартка байланыштуу келе албай калдык да, буюрса ушул жылга насип. Өзүңүз бутуңуз эмнеден төрөлгөндө эле ушундай беле же? Негизи тубаса ошо 7 ай болуп төрөлүп калганбыз, 9 айга жетпей. Бирок Аллага шүгүр басат экенсиз. Ооба, Кудайга шүгүр. Ошо аракет кылып, спорт залга барып, аракет уже жылыш бар экен да, Ооба, буюрса. Темирбек мырза, сиз эмне жумуш кыласыз? Мен азыркы учурда Умура компанияда менеджер болуп иштейм, Умура офисалда. Ой, керемет. Сонун жерде иштейт экенсиз. Центральный мечиттин бет маңдайында. Кесибиңиз эмне? Кесибим боюнча ошо негизи компьютерлик грамматиканы бүткөнбүз. Графический дизайнерге жакын. IT-ге жакын десек болот. Ошо офисный программаларды үйрөткөн, ошо 3-лицейде окуганбыз. 1 жыл. Негизи 2021-жылы 9-ту бүтүп, анан 2022 тапшырганбыз да. Өзүңүздүн табитиңизде кыз кандай болушун каалап атасыз? Негизи ошо пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө бекем болгон, дин жолунда мүмкүн болсо, билимдүү болсо, баш иштесе, аракетчил болсо дейм. Негизи өзүм аракетчилмин да. Азыркы учурда Куран жаттап атабыз. Тамгалар жаттап бүтүп калдык, берсе кошо окуганга аракет кылабыз. 5 убакыт намаз окуйт экенсиз, Куран жаттап атасыз. 19 жашыман бери окуйбуз. Мындайча айтканда 9-классыман бери. Бишкекте турасыз? Бишкекте турабыз. Үйдүн улусуз? Үйдүн улусумун. Менден кийинки 2 иним бар. Жылдары 2005, анан 2017. Мамиледе болуп көрдүңүз беле? Мамиледе болгонбуз, ачыгын айтып коюш керек. Бирок аралыкта болгонбуз. 1,5 жылдан көп окшойт. Ал жалалаттык болчу, медицинада иштейт болчу. 2-жыл болчу. Бирок мамилебиз токтогон эмес, ал турмушка чыгып кеткен. Ал кыздын мамилеси аябай жакшы болчу. Мамилеси алгыс жакчы сизге? Мага жакчы, ооба. Бирок атын айтпай эле коеюн. Албетте. Ата-энесинин айтышы боюнча турмушка чыгып кетти ата-энеси. Жок, ата-энеси эмес, өзү айткан. Өзү жазган WhatsApp'танчы. Турмушка чыгып атам деп? Турмушка чыгып атам деп жанан тоюна чакыруу жөнөткөн, бирок биз барган эмеспиз. Бирок сиз жолуктуңуз беле эми мындай? 1-2 жолу жолукканбыз, ошо Бишкектен иштер боюнча келгенде. Ал ушул сиздин бутуңузду көрүп, анда кандай реакция болду? Жакшы эле болгон. Бул Кудайдын сыноосу деп жакшы эле мамиле. Главный мындай аракет болуш керек.
главное баш иштеш керек деген ойдо айткан да. Сиз мындай туп-туура айтып атат. Мисалы, сиз деле кыз менен жолукканда эми ар кандай реакцияда болушу мүмкүн да, ошондо сиз өзүңүз ушул нерсени кантип түшүндүрүп айтып бересиз кыздарга мисалы? Эми кыздарга бул биринчиден Кудайдын өзүнүн каалоосу, менин таңдоом эмес. Эгер менин таңдоом болгондо башкача болмок болчу. Сиз айтасыз да, мен басам, көзүм көрөт, кулагым угат, иштей алам, акча табам, башым иштейт. Ооба. Эми физический жумуштарга чындыгында колдон келбейт. Азыркы заманда 70% физический жумуш эмес азыр. Баш иштеткен жумуштар азыр. Ооба, негизи ачыгын айтып коюш керек. Эми бул реалити шоу болгондон кийин ачыгын. Туура. Анан үйлөнүп калсам анан кийин келечекте келинчегим колуңан жумуш келбейт экен деп кетип калсаң дагы. Сиз деген эми акча тапсаңыз болду да, азыр акча таап атасыз да. Ооба, Кудайга шүгүр. Бирок азыркы учурда негизи умра компанияда 30 000 сом төлөп берет, бирок азыркы учурда 15 000 сом айлык алабыз. Мен үчүн жакшы, жалгыз башыма жетет, атам бабаман берип турабыз. Бирок сиз окуп, ушул онлайн тарабында өскүңүз келеби? Көп акча тапкыңыз келеби? Ошо келечекте негизи YouTube канал иштетким келет сизге окшоп. Эми пранктар тартпай эле, бирок өзүм үчүн өзүм алып жүрөм, чыгармачылык. Өзүм кызыгам, ырдаган ырларым бар, бирок акча каражат жок болгондуктан, мындай акча каражат бир аз тартыш болгондуктан анан продюсерлер менен болот энди. Бир аз ырдайсыз өзүңүз. Кымбат, ооба. Бир куплет ырдап бересиз анда? Анда бардык ата-энелерге ошо раматтылык, маркум болуп кеткен Бекжан Темирхандын Ата-эне деген чыгармасын ырдап коелу. Келиңиз анда. Бардык телекөрүүчүлөргө. Уктабай күнү түнү өстүргөн алтын апам, биз үчүн менет кылган, ал менин жалгыз атам. Ак сүттүң актар бекем, жалгызым жаным апам. Бар болгула дайыма, ата-энем бакыма, эркелеп мен жүрөйүн, атам апам жанымда. Эй, баракелди. Жетсе керек. Сиз үнүңүз керемет турбайбы? Сонун ырдайт турбайсызбы? Негизи компьютерге тапшырып электе ачыгын айтып коюш керек, бирок музыканын школалар албай коюшкан. Физически начар экенсиң, мында кыйналасың, инструмент үйрөнө албайсың деп мындай чектеп коюшкан да. Эми кайсы колледж экенин айтпай эле коем, бирок негизи. Эми бирок ал нерсе өзүңүз айткандай чөкпөш керек да. Сиздин үнүңүз бар экен да. Негизи Кудай берген талант бар экен. Эми ниет кылып атабыз, буюрса 11-дин аттестатын алгандан кийин Токмокко музыкальный школага тапшырсак. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн өтө аракетчил жана келбеттүү Темирбек мырза менен таанышып отурабыз. Чындыгында ыймандуу десек болот, көптөрдүн кыздарынын кыялындагы мырза болуп саналып атат. Анан эми Темирбек мырза калсын дегендер болсо, албетте сөзсүз түрдө колдоп комментарий калтырып кетсеңиздер болот. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Сизерге да убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Буюрса алдында кызматташабыз деген. Буюрса. Салам барыңарга. Атым Айсанат. 29 жаштамын. Ысык көлдөн болом. Буга чейин турмуш курган эмесмин, балдарым жок. Үй бүлөдө 3 тууганбыз. Байке эжем бар, мен эң кичүүсү. Кастингке өзүмө түбөлүк жар табуу. Именно бул жака келгеним себеби 10 жыл Москвада жашаганбыз. Ата-энем бир туугандар менен. Ал жактан ошо эми орусча айтканда не повезло да. Анан ошол себептен бул жака келип отурам азыр. Эми не повезло деген сүйлөшкөн жигитим болгон. 1 жылдай сүйлөшкөнбүз, бирок анын чечкенсиздигинин айынан экөөбүз 2 жолго түшкөнбүз. Саламатсыздарбы, мен Токтогулдан болом, 98-жылкы. Кесибим боюнча мугалим, бирок мен өзү дизайнерликке кызыгам. Ажырашканыбызга 3 жыл болду. Балам өзүмдө 4кө чыгып калды. 3 жылдан бери эч ким менен мамиле кура элекмин. Биз жолуктук долбоорун ошо кыз жибекти көрүп калып, анан ага чейин жеңем ошол жакка бар, мен да сиңдимди сунуштадым депчи.
Андан кийин мен көпкө чейин ойлондум, барсамбы, барбасамбы деп. Анан акыры барайын деп чечим кабыл алдым. Буга чейин мен атам дагы турмушка чык деп вообще айткан эмес. Эми туугандарым айтчы, жүрө бербей чыкпайсыңбы же күйөөң менен элдешпейсиңби депчи. Анан атам да акыркы жолу айтып баштады. Бир эле жолу айтты да, өзүң күйөөң менен элдеш, эгер элдеше албасаң, башка менен жашооңду улант депчи. Үйдөгүлөр ал постоянно эле менин чечимимди колдоп келишет, өзүң бил, өзүң колуң жашоо өзүңдүкү депчи. Мага мындай сөзүнө турган, чечкиндүү, анан бардык нерсени тарс-тарс айтып, тарс-тарс жооп берген, эзилбеген. Анан мынтип акчадан кээбиркилер эмес эле мыжыкыйланып, азыркы эркектер ушундай болуп калбадыбы? Бүттүк жагынан эле акча десе акча жагынан эле бере турган да, чыгын эле айткандачы. Мен акчаны деле баардыгын эле бардык жака чачып бербейм да. Өзүмө керектүүнү алам, кереги жол мен деле уже түшүндүм. Кой деп чогуу эме кылам да. Бир болуп жашагандан кийин кой, тияка коротпойм, бияка коротпойм деп. Мен ошо өзүм кийим тигип, өзүм бычып, өзүм эме кылгам. Андан башка мен өнөрүм деле жок. Анан кээде эле үйдөн баягы баардыгыбыз эле иш кылып, кыңылдап ырдап калабыз, ошентип эле ырдап калчумун. Азыр уялып сүрдөнүп атам го. Негизи мен уялчу эмесмин, кандай болсом ошондой эле боло берчүмүн да, камерадан сүрдөнүп уялат экенсиң. Башкалар деп кээ бирлер мындай отуруштарда башкача, анан үйүнө барсаң башкача болот го, мен андай эмесмин да, кандай болсом ошондой эле болуп жүрө берчүмүн. Азыр просто нерден уялып атам, сүрдөнүп атам. Элестетип сенин мүнөзүңдү, көргүм келет көздөрүңдү. Сенсиз сезилет дүйнө жалган, арманым ага кайра кайткан. Жалганго бул сүйүү. Чемпион Ти биз жолуктук долбоорунун демөөрчүсү. Ар бир уртамында энергия жана жеңиштин дамын тартуулаган премиум чай. Эгер чайга убакыт болсо, демек чемпиондун убактысы келди. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. Ардактуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, өзүнүн бактысын мен да бактылуу болсом экен деген биздин жаштардын саны албетте арбын, андыктан бир күн албетте жетишсиз болгонун бүгүн биз биринчи күнү гана тааныштык. Ал эми калган биздин кастингдин катышуучулары менен эртең жума күнү дал ушул жерде таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чындыгында эгерде биз жолуктук долбоор ушундай чоң болсо, убактыбыз көп болсо, биз баардыгын бактысын тапканга аракет кылмакпыз. Бирок бүгүн алыс жактан болсо да өздөрүнүн убактысын арнап, биз жолуктук аркылуу бактымды табам деп келгендердин жаштардын саны абдан көп болгондуктан биз бүгүнкү программаны экиге бөлгөнгө аракет кылдык. Бүгүнкү программа ушуну менен аяктайт, ал эми эртең жума күнү дагы биз сиздерге 20:30 көрсөткөнгө аракет кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору бул кыргыз эл үчүн жана көптөгөн жаштардын бактысын табуу үчүн ар дайым эмгегибизди кыла беребиз. Жакында кастинг бүткөндө биринчи эфирден жолугабыз. Ал эми сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Бар болуңуздар, сак саламатта калыңыздар. Эртең көрүшөбүз, унутпаңыздар. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасын бардыгына